Саламатсыздарбы, эфирде талкуу программасы. Биз бүгүн алдыдагы парламенттик шайлоо жана андагы жаштардын орду туурасында кеп кылмакчыбыз. Айта кетсек, Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул ирет жогорку кеңешке 90 депутат шайланат. Анын 54-ü партиялык система менен шайланса, 36 депутат бир мандаттуу округтан шайланат. Биз бул багытта сөз кылуу максатында студиябызга юрист жана эксперт Медер Алиев мырзаны чакырганбыз. Саламатсызбы? Медер мырза, бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Айтыңызчы, мынакей парламенттик шайлоо бизде бул өтө орчундуу өнөктүк да. Анткени себеби мынакей шайлоонун таза өтүшү жана ачык өтүшү ушул биз 30 жылдык эгемендүүлүктүн ичинде дайыма көтөрүлүп келет да. Дагы бир учур бар да. Биз жаңы конституция боюнча мынакей азыр парламенттик жана ошондой эле бир мандаттуу округтан депутаттарды шайлайбыз. Бул дагы мындай шайлоодогу өзгөчөлүк. Бийлик деген шайлоону таза өткөрөбүз деп атат. Мындай убада буга чейин деле айтылган, буга чейинки бийликтер деле айткан, чынбы? Азыр мындай да эл деген азыр ишеним артып турат. Бирок деген азыр шайлоого мынакей партиялык жана ошондой эле бир мандаттуу болгондо өтө көп мындай атаандаштык чоң болот деп эксперттер белгилешүүдө. Сиз эмне дейт элеңиз? Негизи бул жерде атаандаштык болот жана ошондой эле парламенттик шайлоону таза өтөт десек болобу? Саламатсыздарбы, Каныбек мырза, дагы бир жолу. Алдыда Кыргызстан элинин алдында бир чоң саясий процесс турат да, шайлоо. Сиз белгилеп кеткендей, мурданкы конституциянын жол жобо эрежелерине ылайык парламентке бир гана партиялык тизме аркылуу депутаттар талапкер болуп келе алат эле. Ал эми жаңы мыйзамдарга ылайык депутаттардын саны 120дан 90га кыскартылды. Ошону менен бирге жарымы дээрлик көпчүлүгү партиялык тизме менен келе турган болсо, 36 мүчөсү 90 депутаттан бир мандаттык округ аркылуу элдин аразынан иргелип чыга турган болду. Шайлоо таза өтөбү деген маселе боюнча мен ойлойт элем, дүйнө жүзүндө адам баласы бар жерде сөзсүз түрдө человеческий фактор ойнойт. Эч кайсы мамлекетте эч убакта абсолюттук түрдө шайлоо таза өттү деп 100% гарантия эч ким берген эмес адамзаттын турмушунда. Маселен, дүйнө жүзүндөгү эң мыкты демократиялык өлкө болуп эсептелген Америка Кошмо Штаттарында дагы өзгөчө президенттик шайлоо маалында Хиллари Клинтон менен Дональд Трамптын ортосунда болгон нечен деген соттук процесстер болду. Бир тараптуу сен шайлоону бурмаладың, башка тышкы күчтөр кийлигишти, фальсификация кылдың деген айыптоолор болду. Эми карап көрүңүзчү, дүйнө жүзүндө үлгү болгон, демократиянын атасы болгон мамлекет, дүйнө жүзүндө биринчи конституцияны кабыл алган мамлекетте ушундай болуп аткандан кийин, үчүнчү катардагы Орто Азиядагы биздикиндей мамлекетте сөзсүз түрдө кандайдыр бир деңгээлде процесстер, механизмдер болот деп ойлойм. Бул бийлик тарабынан таза өтөт дегенде мурдакы шайлоолорго биз салыштырабыз да, чынбы? Туура. Эгерде биз өзүбүздү алсак. Мен мынтип ойлойт элем да, шайлоодо бир гана бийлик эле аракет кылбайт шайлоо процессин өз тарабына жылдыргангачы. Башка күчтөр дагы, бийликке каршы күчтөр дагы бардыгы колунан келишинче аракет кылат, бирок коомчулуктун алдында таза апапакай болуп өздөрүн сүрөттөгөнгө аракет кылат. Бирок мен ойлойт элем, мурунку парламенттик шайлоолорго салыштырмалуу бул шайлоо процесси тазараак болот деп. Объективдүк, реалдуулук, ачуу чындык турмуш албетте розовый очки менен караттырбайт менчи. Мен түшүнүп турам жагдайдычы. Бирок мурунку шайлоолорго караганда бара-бара иргелип, тазаланып, процесс ыкмалары интернет жайылгандыгына байланыштуу таза болот деген ойдомун да. Анткени мынакей азыр коомчулукта ошол сиз айткандай интернет пайда болду, соц тармактар пайда болду, чынбы? Ошол аркылуу бизде көзөмөл дагы кандайдыр бир деңгээлде күчөгөндөй да.
мындай да таза шайлоого бир эле бийлик эмес, сиз айткандай чындап ар бирибиз аракет кылышыбыз керек, чынбы? Бүгүнкү күндө мынакей бирдеке десе айтат да, өзүңөр шайлабадыңар беле депчи. Буга чейин мынакей эл ушуну угуп келди да. Шайлоого эл өзү дагы таза, өзү ошо тандап, азыр мүмкүнчүлүк бар да, бир мандаттуучу. Партиялар деле тандаса болот да, бирок бир мандаттуудан ошол өздөрү билген бир адамды колдосо болот да. Чынбы? Бул дагы жакшы мүмкүнчүлүк. Туура айтасыз. Мен пикириңизге кошулам. Ошону менен бирге өзүм юрист болгондугума байланыштуу бул бийлик бутактарын, мамлекеттик механизм, анын тарыхын кандайдыр бир деңгээлде изилдеген инсан болгонума байланыштуу айтып койгум келип турат да. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө, интернет колдонуучуларыбызга мамлекеттик түзүлүш, мамлекеттик система сиз билгенде 3 бийлик бутагына бөлүнөт. Мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийлиги. Мыйзам чыгаруу ошол мамлекетте кандай мыйзамдар болот. Катардагы, базардагы тачка түрткөн адам менен президент кандай мыйзамдын чегинде жашайт деген мыйзамдарды чыгарат. Бизде жогорку кеңеш, Украинада Рада, Америкада Конгресс, Монголияда Курал. Ар түркүн аталат, бирок бул парламент, жалпылап айткандачы. Аткаруу бийлиги ошол чыгарылган мыйзамдарды аткарат. Аткаруу бийлиги бул бардыгы милиционерлер, мугалимдер, мамлекеттик кызматчылар, өкмөт. Ал эми сот бийлиги ошол мыйзамдарды бускандарды мыйзамда каралган санкция негизинде жоопкерчиликке тартат жана соттойт. Демек карап көрүңүзчү, мамлекет кандай багытта кетет, кантип өнүгөт, мамлекеттин фундаментин түптөгөн мыйзамдарды бүт парламент башында булагында турат экен. Эгемен Кыргызстандан бери алып көрөйлү. Союздуу орун эмес, мына 30 жылдыктан бери. Парламентте тилекке каршы 6 жолку чакырылышта мен бардыгын дебейм, адилеттүүлүк үчүн айтыш керек, ал жакта дагы мекенчил, мындай иш билги профессионалдар бар. Бирок дээрлик көпчүлүгү 90-жылдын башында жапайы капитализмди алдым жуттумду негизинде байыган депутаттар да. Мындайча айтканда колу кирлер. Незаконно нажитый имуществонун негизинде келгендер. Мындайча айтканда коммерсанттар да. Ошолор бүт мыйзам чыгарып келип атты да. Эми бара-бара коомчулукта ушу менде ой болуп атат, интернет өзгөчө пайда болгондугуна байланыштуу элдин аң сезими укуктук нигилизмдин жайылышына каршы. Эл мындай баарлап тандаганда акырындык менен үйрөнүп атабы деген ойдомун да. Бирок коомчулуктун укуктук аң сезими өзүшү бул өтө чоң, узак процесс экен да. Тилекке каршы жаратылыштын өзүнүн мыйзамдары бар экен. Бир заматта бул өзгөрүп кетпейт экен. Ошону менен бирге мен ойлойт элем, коомчулуктагы жоопкерчиликти алышы керек. Коомчулуктагы бардык болбосо дээрлик көпчүлүгү шайлоо маалында сатылат экен. Ставкалардагы бардыгына белгилүү. Буну кантип жашырабыз эми? Ошон үчүн мен ойлойт элем, буну албетте байланыштырса болот, оор социалдык абал, кедейчилик, жакырчылык, бирок аң сезим болуш керек да. 2000 сомго 5 жылга сен косвенный демократиянын негизинде кишини шайлап атасың. Ошол сенин 5 жылдык аралыгында кандай мыйзамдардын негизинде жашаарыңды аныктайт. Ошон үчүн мен ойлойт элем, ар бир жаран шайлоо күнү өзүнүн атуулдук милдетин аткарып, чын жүрөгүнөн, чын ниетинен татыктуу кандидаттарга добуш бериш керек депчи. Мынакей сиз айттыңыз, ошол эгемен Кыргызстаныбыздын тарыхында жыл өткөн сайын эле парламентке болгондагы нааразычылык абдан күчөдү да. Мына соңку 6-чакырылыштын депутаттарына не деген гана аттар коюлган жок. Бирок эл деле тажап бүттү да. Анткени себеби ошол жерде отургандарыбыз эгерде чындап ордуна, сапаты жагынан, билими жагынан татыктуу болбосо, эмне деген гана күндөр болорун. Мына сиз айткандай мыйзамды эң биринчи биз коюшубуз керек. Бул биздин келечегибиз, биздин балдарыбыздын келечегибиз, чынбы? Анан биз туура тандашыбыз керек. Бирок мындай да Кыргызстанда биздин саясатчылардын кээ бирлери айтып эле жүрөт. Бир 300 чиновник ээлеп алган, анан азыр эми алардын балдары, кыздары, анан өкүл бала, өкүл кыз болушу эле ушинтип бири-бирин колдошот. Бул сөздү айтканымдын себеби мен алар жөнүндө эмес.
мен акча туурасында айтып атам да. Биздин жаштардын ушул жогорку кеңешке, парламентке келиши, бир чоң кызматтарга иштеши бул азыр абдан мындай кыйын болуп атат. Анткени себеби же таанышы жок. Эгерде билимдүү, ооба идеясы бар жаштарыбыз келели десе, мына ушул эртеңки парламенттик шайлоодо деле ачык эле айталы, акчасы жок болсо кире албайбы? Анан алар кантип келиши керек? Биздин жаштарыбыз. Биз өзгөрүүнү каалап атабыз да, чынбы? А өзгөрүү болуш үчүн өзгөрүүнүн көбүн жаштарыбыз алып келет. Каныбек мырза, мен сиздин пикириңиз менен жалпылап алганда макул болот элем. Тилекке каршы эшиктин алдында турган ачуу реалдуулук, турмуштун ачуу чындыгы шайлоо процессинде тилекке каршы коомчулуктун дээрлик көпчүлүгү акча маселесине көңүл бурат деген ойго келип да калып атам да. Өкүнүчтүү нерсе бул. Эрте эле же кеч бул процесс калат. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бул ушундай ачуу чындык болуп атат. Мисал үчүн, мен жакында эле биздин Кыргызстаныбыздын Ош областына барып келдим. Мен мектепте Ошто окугам, бир убакыт жашап калгам, жакшы билем да. Анан ошол досум, классташым менен кетип баратсак, бир килейген чоң хан сарай имаратты көрдүк. Анан досум белгилүү бир нече жолу депутат болгон, чоң кызматта иштеген кишинин атын атап, ошол курду деди. Бир убакыт ошол кишиге иш козголуп качып да жүргөн. Этикалык көз караштын негизинде атын атабай эле коеюн эми. Анан досум экөөбүз тамашалашып айттык. Экөөбүз ушу турмушта 10 жолу төрөлүп өссөк, азыркы ушу неме жүрүп туруумуз менен биз эч убакта ушунун хотя бы жарымын сала албайбыз. Ал киши ошол региондогу элдин бардыгына акчалай жардам берип, мисалы үчүн бирөө ооруп калат, операцияга жардам берет экен. Казан аяк, мектептин кичине оңдоп түзөө иштерине дагы акчалай сыйлык, ошентип жардам берип, мындайча айтканда ошол районду багып, өзүнкү кылып алыптыр да. Одномандаттык округтан келгенден ал кишиге конкурент эч ким боло албайт. Нельсон Мандела келеби, Авраам Линкольн келеби, Владимир Путин келеби, алардын рейтинги 0 болот да. Эми караңыз, бир чети элди түшүнсө болот. Жардам берген адамга сый-урмат көрсөтүп, ыраазычылык көрсөтүп коюш керек да. Жанагы Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч тарыхый романында айтылгандай, ак эмгек кылган кызмат адамга сен дагы тартынбастан ошондой ак эмгек кызмат кылып кой деп. Бир чети. А бирок ошол адам мамлекетке келип 100 миллион деген долларларды жейт. Анан ошол болор болбос 2-3 миллион долларын ошол округка коюп иштетип коет. Караңызчы. 90 миллион долларларын жалпылап айтканда чөнтөккө урат. 10 миллион долларын ушул элге тоого жем чачкандай чачып коет. Ошон үчүн мен ойлойт элем, элдин дагы аң сезими көтөрүлүшү керек да. Өсүшү керек. Жаңы жүздөрдү, жаңы көз караштагы инсандарды парламентке кызыктар болушу керек алып келишине. Парламент, тем более интернет пайда болгондон кийин бул бир бийлик бутактын элдин өкүлчүлүгү да. Француз тилинен парламент деген бул пагле, говорит деген, сүйлө деген. Дүйнө жүзү бүт карап турат. Анан биздин парламенттин мүчөлөрү жөнөкөй эки сүйлөмдү уйкаштырып сүйлөй албай, дүйнө жүзүнө шерменде болуп атса, бул жаман нерсе да. Кыргыздардын бардыгы эле ушундай экен деп ой кетиши мүмкүн да. Биздин жүзүбүз болуп атпайбы? Албетте. Тем более жогорку кеңештин төрагасы сүйлөп атса жанагындай сөздөрдү. Уважаемые участники совещания, под влиянием глобальных проблем и вызовов мир стремительно меняется. Все более очевидной становится необходимость углубления и расширения интеграционных отношений, выходящих за рамки традиционного регионализма. Конечным итогом развития государства предполагает расширение границ политического диалога и взаимовыгодного экономического сотрудничества. Ошон үчүн мен ойлойт элем, сөзсүз түрдө жаңылануу керек. Бирок бир принципиалдуу нерсе, жаңы дегенде мен жалаң эле жаштар дегенден бир аз оолак, бир аз токтоо, бир аз мындай акыл калчап сүйлөйт элем да. Кээ бир жаштар бар, чоңдорго мындай фора берип коет да. Алдым, жуттум, жемей, лапша илмей, сатмайданчы. Ошончо жаш деген орустар айтмакчы более предпочтительнее. Бирок ошол эле учурда жаш деген бул возрастка
жашына карабастан жаңы көз карашына, жүрүм турумуна, басып өткөн жолуна, репутациясына маани берилиш керек. Негизи ушул шайлоо өтө чоң мындай атаандаштык менен өтө, партия жана ошондой эле бир мандат болуп атат. Кандай дейсиз? Мен мындай деп ойлойт элем да, ушул союзга кошулгун чекти доор болгон кыргыздардын жашаган. Андан кийинки союз доору 70 жыл и союз доорунан кийинки эгемендүүлүк көчүрүү 3 этапта. Азыркы эгемендүүлүк көчүрүү ушу 30 жыл. 30 жыл аралыгында мен ойлойт элем саясий элита болбоду да. Болду бирин экин аттуу баштуу сыйгат мындай тете болгон инсандар. Бирок жалпысынан өзгөчө парламент өкүлдөрү, элдин көз алдында болуп жүргөн кишилер 90-чы жапайы капитализмде алып сатарлар, прихватизаторлар, мыйзамсыз байыган кишилер болду да, алардын түшүнүгү, мамилеси, жүрүм туруму мамлекеттик деңгээлде эмес да. Аларды мисалы үчүн союз маалында кадимкидей спекулянт деп кылмыш жаза кодексинде атайын берени бар, алып сатарларгачы. Союздан кийинки бир заматта ошолор элита болуп калды. Нечендеген акчаларды кармашып, бандиттер болушуп. Анан ошолор ушул убакка чейин калчап келип атты. Мыйзамдарды жазып, өздөрүнүн жүрүм турумуна ылайык саясат кандай болуш экендигин көрсөтүп атты. Өздөрүнүн бизнесине ылайыкташтырып. Өздөрүнүн бизнесине ылайыкташтырып. Бирок коом өзгөрүлүп атат. Доор өзгөрүлүп атат. 21-чи кылымдын интернеттин таасири күчтүү болуп атат. Саясатчыларга талап өтө катуу коюлуп атат. Мисалы үчүн мурда саясатчылар кызматтык унаада кенен эркин ысык көлдө арак ичип кенен жүрүшчү. Бүгүн коркот бардыгы, интернетке чыгып кетпейин деп. Кафелерде, той топурларда кенен эркин жүрүшчү. Бүгүн коркот. Демек, талап күчтүү болуп атат. Интернет мурда мынчалык жайылегинде парламентте топтор өздөрү каалагандай мыйзамдарды кабыл алып, каалагандай сүйлөп, ха-ха хихи болуп жүрүшчү. Бүгүн коомчулук ар бир депутаттын сүйлөгөн акыл эсине баа берип турат. Талап күчөдү. То есть мурдагы алдым жуттум саясатчылар, алып сатарлар, мыйзамсыз байыгандар уже силер коомдун талабына жооп бере албай калдыңар деген сөз да. Акыркы ушу 5-10 жылда мен ойлойт элем табигый өзгөрүү болуп жаңылануу болот сөзсүз түрдөчү. Анан мен дагы ушу кичине Кыргызстан мекенибиздин региондорун кыдырып сүйлөшүп келдим. Тилекке каршы жаш жаңы күчтөргө коомчулук тарабынан талап каалоо болгону менен келиши кыйын экен. Себеби бүт нерсени англисче айтканда кэш, акча чечип калыптыр. Аттуу баштуу региондун лидерлери менен шайлоо процессине таасири болуп, ушул добуш топтой алчу кишилер менен сүйлөшкөндө мен бардыгы дебейм, көпчүлүгү сразу эле айтат экен, эми канча акчаңар бар жигиттер? Же кийин биз кандай кызматтарга отурабыз? Идеология, мамлекет, мындай ниет деген нерселер бар кээ бир адамдарда, бирок аз экен да. Ошончу тилекке каршы каалоо, тилек, ниет бир нерсе экен. Бирок ачуу реалдуулук турмуш башка жагдайлар менен кетет экен деген ойдомун. Эдер мырза, сиз чындыкты айттыңыз. Албетте бул биздин өзүбүздүн элибизден дагы көз каранды. Эми мынакей ушундай учурда биз парламенттик шайлоодо, шайлоо учурунда тандоо жүргүзөбүз дейт, өзүбүздүн укугубузду биз пайдаланышыбыз керек дейбиз да. Мынакей сиз айткандай өзгөрүү болуп атат. Жаштарыбыз келсин деп атабыз, ошону менен тажрыйбалуу жана ошондой эле патриот инсандарыбыз ошо мыйзам чыгаруу органында отурсун деп атабыз. Каныбек мырза, кечиресиз, бир кыскача кошумча кылып коеюнчу. Жаштар дегенде мен кээде сүйлөшсөм, кээ бир жаштар бар. Бир күн мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Мамлекеттик иш кагаздардын служебная записка, лист согласования эчтемкесин билбейт. Бирок амбициялары аттын башындай. Мен сразу президент болушум керек дейт. Я айланайын, Кудай урбаду, сен биринчи 5 адамды башкарып көр. Жөнөкөй катардагы адис, эксперт, башка адис, бөлүм башчы, начальник управления, замминистр, анан көтөрүлбөйсүңбү тепкич менен. Таң каласың, кээ бир жаштардын ушул келип эле мамлекетти кыйратып берем дегенинечи. Союзду жаман дейбизби, жакшы дейбизби, бирок кээ бир жерлери жакшы эле. Туура, ошондой өстүрүп, кадр өстүргөнү. Ар бирине справка түзүлөт эле. Бир тепкичтен өзүп,
чоң ири мамлекеттик кызматка келгенден кийин губернатор болобу, министр болобу, ал семчкиде чакчы ар бир маселени, планерканы, эл менен жолугушуу. Аны көрө билчү маселелерди региондордогу кол алдындагылар алдап атабы, бүт билчү. Себеби өзү ошол жерден иргели, өзү мындай сиңишип чыкканда. Кээ бир жаштарды ушу менин каполушпасын амбицияларына таң калам да. Мамлекеттин тагдырын оңчук көрөт да. Ушу келип эле оңдоп берем депчи. Мен болушум керек, мен президент болушум керек. Кудайга тооба кылдым. Таң каласың. Бирок мындай да баягы ысыктын күнүндө баарыбыз эле көлөкөбүздейбиз, бирок дарак тигем деген адам жок дегендей болуп атат да. Бизге берилген убакытта соңуна келип жетти. Медер мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте алдыдагы шайлоо ушундай мурдагыдан өзгөчөлөнүп, таза жана ошондой эле ичинде патриот инсандарыбыз, мынакей эл өзүнүн аймагынан ошо жеке инсандарды дагы тандоо мүмкүнчүлүгү пайда болду да. Ошондуктан бул парламенттик шайлоо биздин ушул мыйзам чыгаруу органына жаңы жүздөрдү, таза инсандарыбызды келет деген үмүттөбүз. Албетте аны убакыт көрсөтөт. Албетте муну элдин тандоосу көрсөтөт. Ал эми сиздин болсо мына алдыдагы иштериңизге жана ошондой эле максат тилектериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат Каныбек мырза. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер кезектеги талкуу программасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн алдыдагы парламенттик шайлоо жана андагы өзгөчөлүктөр, ошондой эле жаштардын орду туурасында кеп кылдык. Ал эми биздин студиябыздын коногу юрист жана эксперт Медер Алиев мырза болду. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.